Бүгүн бизде мейманда бою узун красавчик үнү да сонун ушундай баягы кыргыздын эстрадасында жаңыдан өзүнүн баягы изин салып келе жатат. Албетте. Анан кыргыздын бикечтеринин мындайча айтканда 100% жүрөгүн ээлей элек болсо дагы мындайча айтканда 50-60% ээлеп калды окшойт. Бул бектен мага кыздар артпай калды окшойт депти баягы көрсөткөнү бардыгы тамаша. Бүгүн бизде мейманда Бек Самудинов деген Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кутман таңыңыздар менен. Таң. Баягы адамда жоопкерчилик деген бул абдан баягы тактык деген бул эң Бирок жакшы. кыргызбыз, кыргыздын салтына бузбайбыз, бузбашыбыз керек. Кечирип калама, кечирим сурайм, просто биз алыстан келген соктан аябай. Эң сонун. Бирок аракет кылдык. Аракет кылдыңыз, эң башкысы келип бердиңиз эфирге. Чыгармачылыгыңызда кандай жаңылык болуп турат? Мен эң биринчи эле бере турмун. Чыгармачылыкта буюрса быйыл жаңылыктар көп. Быйыл биринчи клипти тартып бүтүп, азыр бардык жактан келип атат. Анан буюрса ошол экинчи ырыма экинчи клипти тартсам деп ошону коюп жатам. Буюрса планда. Ошо. Азыркы учурда баягы продюсер менен иштешүү бул абдан баягы жаштардын көбүнчө ырчыларын продюсер менен иштешет да, баягы оңой дешет. Сен продюсер менен иштешесизби же кандай? Жок, мен продюсерим жок. Мен азыр өзүм эле иштеп келатам. Өзүм жолдорум билип алып, ошо эжелер бар, байкелер бар, ошо жардам берген ошолордун аркасынан акырындап келатам буюрса. Келечекте продюсер менен иштешейин деген ой. Эми буюрса болуп калса иштешейин деген деле оюм бар. Буюрса болуп калса да. Болсо буюрса. Баягы азыр баягы жаштын тилегин берет дейт. Азыркы учурда баягы мисалы Голливуддун жылдыздары, чет элдик ырчылар, мисалы ар бир адамдын баягы өзүнүн күмүрү болот. Кесиптеш сенден сурагым келип жатат. Сен кичинекей чагыңда кимди күмүр tutчу элең? Мен көбүнчө Айчүрөк, Иманали Айчүрөк эжекебизди көп көрчүм. Анан үйдөгүлөр деле көп билет. Дегенде өзүңдү сүйдүм, көзүңдү сүйдүм деген мындайча айтканда оозума түшчү эмес. Ар дайым ырдап жүрчүм. Анан ошол сыңарда эле сиздин кумириңиз ким дейли? Мен негизи бирок чын айтканда эч кимди эле күмөр тутпайм, бирок көп ырчылардын, көп чыгармалардын угуп билип турам да. Бирок биздин чын айтканда эч кимге күмөр тута элекмин. Бирок бардык ырчылардын, бардык композиторлордун ырларын угуп обязательно карап турам. Менин кумиримди мен кичинекей чагымдан баягы эң жакшы көргөн баягы адамды уксаңар азыр күлөсүңөр көбүнчө. Мен баягы жакшы көргөн кумирим ким болчу да? Челентано. Алардан окшошпосом дагы баягы шляпаларды. Окшошконго аракет кылчумун, шляпаларды кийип манераларын. ошол кишини туурап бийлегенге аракет кылчумун да. Эгерде Бек Кудай буйрса сага баягы мүмкүнчүлүк болуп калса, чет элдик ырчылар ким менен дуэт ырдап чыгат элең? Мүмкүнчүлүк болсо биринчи эле Джастин Бибер менен ырдамак. Эң сонун. Жакшы, кыялыңыз орундалсын дейли. Мыкты, эң сонун. Баягы эзелтен айтылган жакшы сөз бар го, жаштын тилегин берет дегенчи. Анан көпчүлүк биздин кыздар бул жерде баягы көздөрү күйүп баргандай биле албай жатса керек да. Анан кайсыл жердин кулуну болосуз? Кошунаңыз ким, кайсыл көчөдөнсүз? Солк району караштуу Жыламыш деген айылда тууп өскөм, азыркы учурда Жыламышта жашайм. Кошуналарым, жакшы кошуналарым бар, көп. Ошо бизде биз Жыламыш деген көчө бар, ошо узун көчө, ушул көчөдө жашайм. Жакшы. Салам достор дейт. Бияктан Бекке жаңы сонун суроо келиптир. Салам достор дейт. Жеке жашоосу жөнүндө айтып берсинчи, кайсы жылкы жигит дейт. Бул жерде кыздар тийип жатат сизге. Анан жүрөгүңүз тууралуу да айта кетсеңиз болот. Бул ашыкча кылбайт, Андыктан келиңиз. Жеке жашоом боюнча азыр жүрөгүм бош. 2 комнатага бош. Бош. 1 комнатасында жатасыз. Азыр көбүнчөсү ошол окуу анан чыгармачылыкты ойлоп сүйүп жаттын кичине ойлой элекмин. Өзүм азыркы учурда 22 жаштамын. Эң сонун бул жерде дагы кабыл тилектер бар экен. Саламатсыздарбы? Кочкор районунун Исакеев айылындагы ата-энем Жуку Нургүлгө, эжем Какиге жана ошондой эле жалпы менин тааныгандар айылдаштарыма ысык салам, таңкы маанай каалайм деп Чекилдек айылынын кызы Наргиза ыр арнап берип койгулачы. Сизден ыр суранып жатат. Жандуу үнү менен кандай дейсиз? Таңзардан негизинен эле салам ошолуктар. Азыр кайсы чыгармаларды өзүмдүн чыгармамды деле ырдап койсом болот. Мүмкүн элдик чыгармалардан деле.
азыркы ушул чыгып жүргөн чыгармам деле менин сүйүмдөн чыгармамды бир куплет тартап Эң берейин. сонун. Келиңиз. Кичине азыр бүндү ачыла элек шашып эле аябай келдик биз. 7-чи этажга кантип түшкөнүңүздү мен билбейсиз. билбей калдым. Правиланын баарын бузуп келдик. Чыгарма Тойчу Мамуров байкебизге таандык болгон менин сүйүмдөн чыгарма бир куплет тартап берейин. Жазгы шамал жумшак сылап самайыңдан байке дейсиң чын жүрөктөн мени сыйлай гитар чертип отурамын маңдайыңда а сен болсо тим турасың мени сынай жылдыздай жанган көзүңдөн айланам сенин өзүңдөн түбөлүк гүлүм болсо деп тилеймин сени теңирден менин сүйүм. Опа, баракелде. Баракелде делем. Анан сиздин ырларыңызды тыңдаган сайын эле бардыгы мындайча айтканда сүй жөнүндө. Анан качан мындай мекен жөнүндө, айыл жөнүндө, апа Ата-эне жөнүндө, ата-эне жөнүндө, бир тууган жөнүндө качан ыр жазам деп жатасыз же болбосо кийинки ырларыңызда сүй тууралуу дегендей. Азыр ошо көбүнчөсү жаштарга сүй го дейм. Анан буюрса сүй темасында дагы ата-эне жөнүндө, кыргызстаным жөнүндө буюрса чыгарайын деген жакшы пландарым бар. Буюрса аларда чыгат Кудайым буюрса. Бирок азыркы учурда ошондой ушул ырлар туура келип калгандыктан, ушинтип жазылып калгандыктан ушундай иштешкен байкелер менен көңүлүңүзгө жаккан. Ошо көңүлүмө жаккан болуп атат. Эң сонун бул жерде мен кесиптешим жаңы эле айтып өттү эле, баягы өзүңүз ата мекен жөнүндө кандай качан ырлар жазасыз депчи. Алаңгы чакта эле бул жерде ошол баягы өзүнүн ырларын сунуш кылып бул жерге сизге жазып жатат. Саламатсызбы Бек байке дейт. Ырды өзүңүз чыгарасызбы же акындардан аласызбы? Мен ыр чыгарам. Ошол ырларымды карап көрбөйсүзбү? Мен оштон болом. Көп темаларда ар кандай ырларды чыгарам. Бир дептерим толду дейт. Ишиңизге ийгилик. Мекен жөнүндө да ырым бар дейт. Бул кыз баягы биздин татакай кызыбыз аты жөнүн жазбаптыр. Аягы 79 менен аяктаган абонент экен. Сизге чоң рахмат. Өзүңүздүн аты жөнүңүздү жазып калтырып койсоңуздар баягы Керек болот, жакшы экен. Талант ташкындай берсин. Негизи өзүм дагы ыр жазам. Обун чыгарбайм, бирок текст жазам. Бирок өзүм чыгарган ырлар азыркы учурда чыга элек. Анда буюрса чоң акындарга текшертип анан чыгарам го деген оюм бар. Негизи ырларды акын эжелер менен иштешебиз. Ошо эжелер жазып берет, байкелер жазып берет. Ошо буюрса может жакшы ырлар болсо жөнөтүп койсо болот. Может биз карап текшерип көрсөк, может чыгып калат го деп ойлойбуз. Жакшы. Эң сонун Бек баягы азыркы учурда баягы ырчылар абдан көп. Баягы орусчалап айтканда, баягы кыргызча айтканда атаандашы абдан көп да. Мисалы ар бир ырчынын өзүнүн баягы өзгөчөлүгү болуш керек да. Анан сенин өзгөчөлүгүң эмне? Мисалы сиздин өзгөчөлүгүңүз эмнеде? Башка ырчылардан. Эмнеңиз мен айырмаланам деп ойлойсуз? Мен өзүмдүн үнүм менен айырмаланам. Ар бир ырчынын өзүнүн мындай тембри бар, тембр голасы бар. Ар биринин ар кандай голостор бар. Ошондуктан голасы менен өзгөчөлөнөм деп айтсам болот. Дагы калган нерселер ырчылар кылып жаткан нерселердин баары эле мен да кылып келатам. Буюрса дагы өзгөчөлүктөр эми дагы пайда болот го. Буюрса дагы көптөгөн өзгөчөлүктөр. Жакшы, анан жакынкы арада же болбосо алдыңкы күндөрү кандай чыгармачылыкка кандай жаңылыктарды киргизейин деп турасыз? Чыгармачылыкка быйыл буюрса жакшы катуу киришейин деп баштадык. Буюрса быйыл Кудай буюрса клибимди аман эсен тартып алсам, дагы буюрса ырлар турат. Ошо ырларды чыгарсам, план көп Кудайым буюрса, көп жалаң чыгармачылык, клип буюрса. Азыркы учурда баягы ырчылардын баягы бири-биринен болгон айырмасы дагы баягы аспапта кол ойнотуудан. Анан кандай аспапта кол ойнотосуз? Негизи мен өзүм вокал жагындамын, эстрада вокалистмин. Бирок өзүм үчүн ойнойм. Гитара ойнойм, фортепиано ойноп коем, комузду кес-кестемде кармап эметип коем. Бирок мындай чоң деңгээлде ойной албайм, бирок өзүм үчүн ойнойм да. Азыркы учурда Зейнеп сөзүң аралыгы кечиресиз. Азыркы учурда баягы биздин көптөгөн ырчылар чет мамлекетке барып, баягы көптөгөн
фестивальдарда конкурстарга. катышып келе жатышат. Мисалы ошол эле биздин Кайрат Пиримбердиев байкебиз. Анан Кудай буюрса кайсыл конкурска баягы катышайын деген оюң барбы? Чет өлкөдө? Катышайын оюм бар, бирок эмнегедир мен мындай өзүнчө чыккым келет да. Өзүм мындай негизи конкурстун ырчысы бөлөк болуп бөлүнөт чынындачы. Конкурстун ырчысы бөлөк, мындай ырчы бөлөк болот да. Алар башкачараак болот. Эмнеден алар ар кандай үндөрүнөн айырмаланат да. Ошондуктан конкурстун ырчысы бөлөк болгондуктан мен кыргызымдын жөнөкөй эле ырчыларынан болсом деген. Жакшы. Анан сиз айтып атпайсызбы, конкурстун ырчысы башка, эстраданын ырчысы башка, сахнаныкы башка, тойдуку башка деп. Сиз ошондо кайсыл жагына киресиз? Мен жөнөкөй эле ырчылардын катарына эле кирем. Негизи мен негизи тойдуку деп бөлүнбөйт, просто конкурстуку чынында эле башкараак болот. Алар деген өзгөчөлүк туруш керек чынында эле. Ошондуктан биз ага да бирок аракет кыла берсек, жигитке жетимишүүнү ыраазы кылат дейт. Кудайым буйрса барып калабыз. Может, Кудайым буйрса кыялдарым бар. Буйрса алда ашып калса жакшы, бирок азыр өзүмдүн чыгармачылыгым менен алектенип келатам. Жаңы эле Бек өзү да айтып калды, жигитке жетимишүүнү ыраазы кылат депчи. Анан баягы ырчылыктан тышкары кандай өнөргө ээсиз? Мүмкүн спортчусуз, мүмкүн шахматта жакшы ойнойсуз дегендей. Же мүмкүн үйдө устачылык менен алектенесиз? Мүмкүн кийимди жакшы жууйсуз да. Балким. Же болбосо өзүңүздө каранган жагыңыздан дегендей. Жок, бардык жагынан эле жакшы, Кудайга шүгүр, бардык эле жумушту кыла алам. Бирок кичине мындай жалкоорагым бар, бирок мындай кылып келгенде иш жүзүндө баарын эле билем да. Баарын эле билем. Бирок ошону кылбайм да. Бирок үйдөн баардык эле нерсе жалкоолуктан. Үйдөн баардык эле нерселерди кылам. Эң сонун бул жерде дагы карачы, кандай сонун кыздардын баардыгы сизге СМС жазып жатат. Мунун баарын окууга азыр баягы жетишпейбиз. Анан жалпы биздин баягы көрөрмандарыбыздан кечирим сурайбыз. Албетте. Кимдир бирөөнкүн окуй албай калган болсок, сиздерден кечирим сурайбыз. Кудай буйрса, жаза бериңиздер, мүмкүн окуп аларбыз дегендей. Анан Бек, сизге дагы бир суроо берейин келип жатат. Бир 10 жылдан кийин өзүңдү кандай элестетесиң? 10 жылдан кийин өзүмдү элестетип, мындай курсак чыгып, мындай. Курсак чыгып. Мындай ырчылардын чоңу атасы болуп, айт деп. Кыялдар орундалсын. Албетте. Анан баягы убакыт деген абдан учкан куш экен, баягы башка нерсени кармап калууга мүмкүн экен, кесиптешип. Баягы убакытты эч качан кармап кала албайт экенбиз. Анан сизге баягы 1 мүнөттүк баягы эркен микрофон, кыргыз элине кайрылуу кабыл тилектериңиздер болсо, кайрылсаңыз болот. Кыргыз элине биринчиден тынччылык каалайм, токчулук. Кыргыз элим ар дайым бар болсун, аман болсун. Жалпы кыргыз элим эч качан оорубасын. Жана сиздердин жамааттарга чоң рахмат, ушинтип чакырып, ушундай жаш таланттарды чыгып келаткандарга чоң рахмат. Чоң рахмат. Жакшы. Бизде жаш ырчы мырза жаңгына сахнадан өзүн таап келе жаткан Бек Самуддинов болду.